Азыр урматтуу меймандар, биз Адин айдын гүлүн ыргытабыз. Эме урматтуу жаштар, Камбардын досторунун арасынан сүйлөшкөн кызы жок. Мен жакшы кыз болсо жакында үйлөнөм деген жигит барбы? Атың ким? Нарис. Нарис, Камбардын досу. Досу, Кудай буйруса жакшы кыз болсо үйлөнөм деп атасың, бирок ачык айт, сүйлөшкөн кызың барбы, жокпу? Жок. Жок, а? Кандай кыз жагат сага? Апамдай кыз. Апаңдай кызбы? Телефонуң жаңдабы? Апаңа чалчанда. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз Нарис деген баланын апасы болосузбу? Ооба. Камбардын досторунан жакында ким үйлөнөт десем, Нарис чыкты. Мен үйлөнөм деп. Анан бул жерде азыр гүл ыргытайын деп атабыз. Бул жерде азыр 7 кыз турат да. Ошол кыздардын арасынан сизге окшошун алам деп атат. Биз сизди көргөн жокпуз, бирок мен кыздардан кичине интервью алайын. Анан кайсынысы жакшы айтаса, угуп тураса? Ооба, жакшы болбоду, үйлөнүп албай жатат элек. Так, атыңыз ким? Айзада. Каяктын кызы? Гүл. Гөлдүн кызы. Келечекте ким болосуз? Медик. Медик кыз экен биринчиси. Болобу? Гөл болсо жакшы болбоду, тиги көлгө барып кудалар жакка ай салып турат экен жылда. Болобу же кийинкисин сурайынбы? Бою узун бекен, кыска бекен. Наристен кичине керек экен. Кийинкиси. Атыңыз? Бегимай. Каяктын кызы? Жалабат. О, Жалалабад. Апа, Жалалабадка түшүп келдик. Так, ким болосуң кийин? Дизайнер. Дизайнер экен, Жалалабадтык. Бою 1.55 экен. Болобу? Дагы бар бекен, дагы. Апасы. Бир суйкайган узунга түшүп келдим чота. Атыңыз? Улман. Каяктын кызы? Нарын. Машалла, Нарынга келип калдык. Келечекте ким болосуз? Пищевой технолог. Технолог экен, бул Нарынның кызы экен, бою где-то 1.63 бар экен. Болобу? Жакшы эле, мен баламан узун эмес бекен. Балаңызга ушул эле чак болуп турат азыр. Анда мына кызды сурап эле коеюнчу же. Сиздики кичинекей экен боюңуз. Тамада. Оу. Кайсы тойканада болуп атат той? Биз эме бай болду. Азыр мен өзүм эле барып көрөйүнчү кыздарды. Сиз каерден келесиз? Мен азыр үйдөн чыгам, такси чакырчабыз, жарым саатта барып калам. Азыркы жашоодо медик кыздар ушундай дефицит болуп атат да, кудагый. Ооба. Караңызчы, кандай баалуу кызыбызды алып кетип баратасыз. Мен бир нерсени эле айтайын. Айтегин сиздердин үйүңүздөргө барып, сиздерге укол сайып көгөрткөн эмес, эшиктин алдында гүл сайып көгөрткөн келин болсучу. Ол анан сизге бир эле суроо берейинчи. Кудай буйруса бүгүн Айтегинди үйгө алып барып келин кылып киргизесиз. Эртең менен тургандан кийин эң биринчи Айтегинге эмне жумуш кылдырасыз? Буйруса атасы өкөсүнө ысык чай берсин. Ысык чай. Анда санда жашты калдырып, уктап калса не деп тургузасыз? Аны эми алтыным Айтегин турабызбы деп айтам. Анан айыл сиздер турабызбы деп, а? Турабызбы? Сен биринчи турсаң, анан аркаңа мен турам деп, а? Айтегин барган жерде салтты сактайт. Айтегин түшкө чейин уктап жатпайт. Айтегин эшикти тээп ачпайт. Айтегинге эшикти өзүңөр ачып жаап берип турасың.